Жаңырган жуманын дүйшөмбү күнүнө карата өлкө аймагынан алынган кабарлар менен тааныштырып, назарыңыздарда өлкөдөн маалыматтык топтому. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта 13 июнь күнү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Актала районунда сел жүрдү. Жол кырсыктарын болтурбоо үчүн көзөмөл күчөтүлүүсү керек. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине берди. Нарын шаарынын тургундарынын эс алуусуна шарттар түзүлүп жатат. Ал үчүн вело жолдор, эс алуу бактары курулууда. Эртең 15 июнда Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына арналган кароо сынак өтөт. Нарында сел жүрүп, айдоо аянттарын каптады. Маалыматка ылайык кечээ 13 июнь күнү жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Нарын облусунун Актала районундагы Байгончук айылынын Бөрү башы коктусунан сел жүрүп, болжол менен 40 гектар айдоо аянтын жана Нарын Баетов унаа жолунун 110 чакырымын суу алып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар кызматынан 6 куткаруучу ишке тартылып, айдоо аянттарга барган ирригациялык каналдардагы суунун нугун Терексай дарыясына бурушкан. Акыркы бир сутка ичинде өлкө аймагында коронавирус дагы 459 адамдан аныкталды. Илдет Бишкек шаарында 178, Ош шаарында 122, Чүй облусунда 3, Ошто 46, Таласта 4, Нарында 10, Ысык Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 64, Баткен облусунда 21 адамдан табылган. Ал эми бир суткада 257 адам илдеттен сакайып чыкса, Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 1, Ысык Көлдө 1, Жалал Абадта 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2041 бейтап амбулатордук түрдө 2949 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1343 бейтаптын абалы орто оордукта, 582 адамдын абалы оор жана 96 бейтап өтө оор абалда жатат. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 110 829 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 102 890 киши айыгып чыкса, 1899 адам каза болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча кеңешме өткөрдү. Ал белгилегендей COVID-19 илдетинин саны өсүп жаткандыгына байланыштуу кырдаал тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын ишин күчөтүүнү талап кылууда. Ошондой эле бул жолу өткөн жылдагыдай каатчылыкка жол берилбеши керек. Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда эпидемиологиялык абалды кармап туруу жана турукташтыруу боюнча ишти күчтөндүрүү зарыл. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги калкка тийиштүү медициналык санитардык көмөк көрсөтүү, коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптарды дарылоо үчүн стационардык мекемелердеги негизги жана резервдик орундардын дары-дармектердин жетиштүү өлчөмүн камсыздоо маселесин өзгөчө көзөмөлдөөсү негизги талап. Ошону менен бирге эле коронавирус инфекциясына каршы вакциналарды жеткирүү жана эмдөө ыргактарын ыкчамдатуу боюнча ишти тездетүү зарыл экендигин баса белгиледи. Жакынкы арада өлкөгө Синофарм вакцинасынын 150 000 дозасы жана Спутник В вакцинасынын 80 000 дозасы алынмакчы. 2021 жылдын 4 июндан 10 июнга чейин Бишкек шаарынын аймагында 5208 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинде мас абалында автоунаа башкаруу 50, унаанын алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатып айдоо 8, айдоочулук күбөлүгү жок автоунаа башкаруу 52, авто ээн баштык 1, башка жол эрежелерин бузуулардын 5097 учуру катталган. Кайгуул кызматы ар кандай эреже бузган 402 автоунаа айып куроо жайына токтотулду. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн Ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчысы белгилегендей акыркы мезгилдерде адамдардын өмүрүн алган ири жол кырсыктарынын саны көбөйө баштады. Садыр Жапаров адам өмүрүнөн өткөн баалуу эч нерсе жок экендигин баса белгилеп, ошондуктан Ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде транспорт агымдарынын эселеп көбөйөөрүн эске алуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралар аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Жапаров ошондой эле жарандарды жол кыймылынын эрежелерин сактоого, айдоочуларды жолдо этият болууга, жөө жүргүнчүлөр менен жол кыймылынын башка катышуучуларын сыйлоого чакырды.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков аппараттык онлайн кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде президент Садыр Жапаровдун өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүү тууралуу тапшырмасын аткаруу маселелери каралды. Министр тез аранын ичинде жол кырсыктарын алдын алуу, болтурбоо, профилактикалык иштерди күчөтүү жана аны кеңири чагылдыруу боюнча иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштурууну талап кылды. Ошондой эле тез аранын ичинде жол кырсыктарына байланыштуу жазаны күчөтүү, мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүүнү тез арада колго алуу боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Кеңешмеге ички иштер министрликтен борбордук аппаратынын тиешелүү кызматтарынан Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Талас, Чүй облустук, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилери катышты. Чогулуштун жыйынтыгы менен министр ички иштер органдарынын жетекчилеринин алдына жайкы туристтик сезон учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу багытында 7 тапшырма койду. Нарын шаарынын көркөмүн жакшыртып, калктын эс алуусуна шарт түзүүгө карата мерчемдүү жерлерге вело жол менен бирге эс алуу аянты курулууда. Жалпы наркы 4 миллион сомго чамалаган курулуш менен бирге жыл аягына чейин дагы бир катар социалдык объектилерди калыпка келтирүү иштери жүргүзүлмөкчү. Бул тууралуу кийинки сюжетте айтылат. Нарын шаарынын күнбатыш тарабындагы опорный чөлкөмүндө акыркы бир айдан бери эс алуу аянтчасын куруу иштери жүрүүдө. Бейшенбек Калыйманов аянтчанын көрүктүү жана сапаттуу бүткөрүлүшү үчүн кесиптештери менен бирге тыным албай иштешүүдө. Мына буюрса бурчатка кое баштадык жерди түштөп балансировкалап антип убакыт кетти. 1,5 ай убакыт болду. Кудан буюрса молекул бордюрларын койсок, ушун менен жыйынтпайбыз, анан майда чөй жумуштар калат. Жалпы наркы миллион сомго чамалаган аянттын көлөмү 2,5 миң чарчы метрди түзүп, 2 ай аралыгында бүткөрүү белгиленген. Учурда иштин 70% бүткөрүлдү. Жалпы долбоор боюнча 971 миң сом общий суммасы. Биз кылчу жумуштар могу жерге балдар ойночу аянтчаларды, качеля, карусель, горка деген сыяктууларды установка кылабыз, орнотуп беребиз. Андан тышкары могул тротуарлар, брусчатка менен коюлган жерлер, лоток, жарыктандыруу, скамейкалар болот ичинде. Нарын шаардык мэриясы тарабынан быйылкы жылы кала ичин жарыктандыруу, көрктөндүрүүгө карата демилге көтөрүлүп, жергиликтүү казынадан 4 миллион сомго чукул каражат бөлүнгөн. Анын алкагында жогорудагы эс алуу жайы менен бирге вело жол салуу каралып, Дасаф аймагында жерди түздөө иштери башталды. Узундугу 130 метр, туурасы 12,5 почти 13 метрге чукул аянтча. Бул жерге ошол асфальт менен в основном, андан кийин тегеретте ошол брусчатка менен баягы элете турган, баса турган эме салынат, баягы өтмөктөр жасалынат. Баягы аллея салынат. Андан тышкары ошол экскамейкалар коюлат, освещение болот. Кийин дагы арык келе турган болсо, суу келе турган болсо деп ошо сугарганга арыктар коюлуп атат. Буюрса бир айдын айланасында аягына чейин бүтүрөбүз. Мындан сырткары республикалык бюджеттин эсебинен дагы каражат каралып, социалдык объектилерди калыпка келтирүү, тротуарларды салуу жумуштары дагы жүргүзүлмөкчү. Быйылкы Нарын шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу, башталган иштерди аягына чыгаруу жана былтыркы токтоп калган иштерди улантуу иштери жүргүзүлүп атат. Азыркы жүргүзүп аткан жумуш былтыр мынакей 104-102 көп кабаттуу үйүнүн алдына вело тебүүчү жай салганбыз. Ошол проектибиз ийгиликтүү болуп, Кудай буюрса да быйыл жергиликтүү бюджеттин колдоосу менен ошо көтөрмө аймагына уюштуруп атабыз. Буюрса мынакей курулушу бүгүнкү күндө активдүү жүрүп атат. Республикалык бюджеттин колдоосу менен жергиликтүү бюджеттин өздүк салымы менен үлүштүк дем берүүчү гранттардагы 6 проектибиз ишке ашып атат. Кудай буюрса социалдык объектилердин капиталдык ремонттору, андан сырткары ушул эң негизги көйгөй болуп келген РТС менен интернет аймагында тротуарлардын уландысы болуп эсептелинет да. Экинчи этаптагы белгиленген иштерди аткарууга карата учурда тендер жарыяланууда. Анын жыйынтыгы менен кыш айларына чейин социалдык объектилер оңдолмокчу. Ал эми кала көркүн артырып, жашоочулардын эс алуусу үчүн жыл сайын шаардын мерчемделген жерлерине скверлер менен бирге вело жолдор салынып туруу белгиленген. Садык Казиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары.
Өлкөдө архив ишинин өнүгүшү Кыргыз Республикасынын калыптанышы менен ажырас байланышта. Бул кызматтын башталышы 1926 жыл деп айтылганы менен сактоочу жайларда 1900 жылдарга таандык документтер бар. Нарын облустук мамлекеттик архивинде учурда 138.673 сактоо бирдиги болсо, фонддун саны 782-ге жеткен. Улуттук байлык катары саналган архив кызматынын ишмердүүлүгү туурасында Гүлзат Мокенованын репортажы. Нарын облустук мамлекеттик архивинин жетектөөчү адиси Анаркүл Калматованын иш күнү эртең мененки саат 8:30 башталат. Учурда документтердин эскирген кутучаларын алмаштырып, иреттеп аткан чагы. Бул кызматта ал дээрлик 20 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенет. Жумуш абдан жоопкерчиликтүү, бир чети ден соолукка да зыян дейт каарман. Анткени көп жылдан бери сакталып турган кагаздардан жагымсыз жыт чыгып, нымдуулук пайда болот. Бизде момдай туруп атпайбы? Аны ар бир коробкаларын чаптап, тигип, даже документтердин ичинде дагы өзүнчө бөлүнгөн документтер бар болот да, ошолорду чаптап, тигип, оңдоп чаптайбыз. Кыйынчылыгы ошол, киргенде вредность, вредный да биздики жумушчу. Баарыбыз эле ошон үчүн маска тагынабыз, спецодежда атайын бар. Өлкөнүн улуттук байлыгы деп саналган мамлекеттик архив кызматынын тарыхы 1926 жылга барып такалат. Бирок адистердин айтымында мамлекеттик архив агенттигинин андан мурунку жылдарга таандык тарыхый материалдарды тапса болот. Учурда Нарын облустук мамлекеттик архивинде 1921 жылдан берки маалыматтар бар. Ар бир мекеменин документине мындай фонддун номери жазылат. Суроо талаптар түшкөндө мекеменин кызматкерлери андагы тийиштүү маалыматтарды берип, керектүү кызматтарды жүргүзүшөт. Облустук архив кызматынын сактоочу жайында 782 фонд бар. Башкача айтканда, бул облустагы 782 мекеменин документи. Ал эми сактоо бирдигинде 139 миңге жакын ар кандай типтеги маалымат каражаттарындагы документтер сакталган. Жыл сайын архивке облус аймагындагы мекемелерден 500-600 тегерегинде материал келип түшөт. Жыл сайын облустук архивке 500-600 сактоо бирдиги делолор кабыл алынат. Атайын страховой фонд деп коет, ошол түп нускасын алып көчүрүп коюп аны пайдаланбай, көчүрмөсүн пайдалансак жакшы болмок. Бирок андай аппараттар жок болгондугуна байланыштуу биз документтердин өзүнүн түп нускасын пайдаланабыз, анан документтердин сапаты да жоголот, эскирет. Архивдик материалдарга суроо талап жыл сайын өсүүдө дешет адистер. Бирок андагы башкы маселелердин бири кадр маселеси. Учурда облустук архивде 15 кызматкер эмгектенет. Бирок тоодой документтерди сактоо жана жүргүзүүдө бир катар түйшүктөр орун алып келет. Кызматкерлердин жетишсиздиги жогорку окуу жайларда архивист адистигине даярдаган бөлүмдөрдүн жоктугу менен түшүндүрүлөт. 50 килограммга чейинки таңгакталган коробкадагы маалыматтарды көтөрүп чыгып, маалыматты алып, ушу кардарыларга суроо талап койгондорго жеткиришет да. Кызматкерлерге көбүнчө бизде кыздар, аялдар иштейт. Ушул физически дагы мындай оорчулук болот экен да. Мына ушул мамлекеттин мурасын сактоо жана өткөндө объективдүү изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген архив кызматына быйыл 95 жыл. Юбилейлик баарекеге байланыштуу райондук бөлүмдөрдө жакшы саамалыктар болуп жаткандыгын белгилейли. Маселен, Актала райондук архивинин материалдык техникалык базасы чыңдалса, Жумгал облусуна жаңы имарат салуу иштери башталган. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деме. Ырдын Пери Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгына карата Нарын шаарында кароо сынак өтөт. 5 номинация боюнча өткөрүлүп жаткан сынакта Рыспайдын өзүндөй туурап ырдоо, чыгармаларын эстрадалык багытталып чыгуу, каарманга арнап чыгарылган ырлар менен обондор жана сүрөтчүлөр сынагы каралган. Уюштуруу тобунун башчысы Темиркол Ниязовдун маалыматында Рыспайдын ырларын ырдоо боюнча Нарын облусунун аймагынан 35 катышуучу билдирүү калтырган. Талап боюнча кароо сынакка эл арасына чыккан таланттар гана катышып, жеңүүчүлөр күз айларында өтө турган республикалык сынакка катышууга жолдомо алышмакчы. Облустук маанидеги иш-чара эртең 15 июнь күнү Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрында болот. Сиздер жаңы башталган жуманын алгачкы күнүндөгү окуялар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.